Мен Атабаева Гүлзат Калыбековна Бишкек шаарынын номер 77-жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими болуп ийгиликтүү эмгектенип келем. Кесибим мага абдан жаккандыктан иш күндөрүм ойдогудай уланып, окуучуларыма билимге карай жол көрсөтүү менен алектенип кызыктуу өтөт. Анда кеп педагогикалык ишмердүүлүгүм жөнүндө болсун. Мугалим ким? Мугалим ким? Ал бүзүңдүү адамбы? Кантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан адамдардын адамы, жакшылыкка арышталат кадамы. Ооба, дал ушинтип өз кесибимди жан дүйнөм менен сүйлөндүктөн коомубузга керектүү заманбап жаштарды даярдоо, келечек муундардын алдындагы, мойнундагы милдет катары кабыл алып, илгерлик менен изденүүнүн артында сабак берип келем. Технологиянын өнүккөн учурунда замандын талабына ылайык интерактивдүү доска, экранга чагылдыруу, электрондук тесттерди өткөрүү жана онлайн сабактарды уюштуруу жана башка ушундай сыяктуу усулдар менен окуучуларым менен кенен маалымат берип иш алып барып келем. Себеби Z муунду окутуу өзүнчө эмгекти талап кылат. Булар менен чектелбестен улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, адам болуу ар күн сайын кыйын дегендей, окуучуларыма койгон биринчи талабым адамгерчиликтүү, тартиптүү болуусу үчүн адамдык сапаты менен иштөө. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп улуу Исхак Разаков айткандай, өздүк тазалыкты, коомдогу тазалыкты сактоосу, таза, тыкаан ээликтердин башаты болгон сыңары бул сапаттарга ээ болушу үчүн балдарга үңдөп келем. 35тен ашса дагы курагым, өстүм, өңдүм, үй бүлөңдү курадым. Окутуучу адистигин аркалап, ийгиликке барчу жолду ладым. Окуучулар болду менин булагым, алар үчүн билимге жол саламын. Булак сымал тынбай агып окуштап, билим дүйнө саякатка барамын. Мектеп жаамат дем күч берип турушат, алды жакты дайым үңдөп курактап. Мен турамын, мээнеттерин актайм деп, мектеп үчүн маарага жетип турамын.